Assalamu alaikum bir tuğanlar. Assalamu alaikum Kırgız elim. Жалпыңыздарга ден соолук, үй бүлөңүздөргө ынтымак. Эң негизгиси азыркы учурда ушул оорубаңыздар деп Кудайдан тилер элем. Мына ушул жаман дүйнөнү дүңгүрөткөн, бардык адамдарды ойго салган оору келгенден баштап, мына бир карантин 10 күн болгон болсо, ушул 10 күндүн ичинде биздин көпчүлүк адамдарыбыз муну bir tuğandarız mınday bir жеңил ойлуулук менен кабыл алып атышат. Ошол себептен мен bir өзүмдүн оюмду айткым келди сиздерге. Мени мындай угуп туура түшүнөт болуш керек деп ойлойм. Кимдир бирөөңүздөргө катуу тийип калса, алдын ала кечирим сураймын. Бул коронавирус деген оору эмне? Деги эле бул оору эмне? Жаман нерсе, жаман оору. Бул оору келиши менен баарыбыздын жүрөгүбүз менен кабыл алдык, мээбизге туруп алды. Себеби дегенде бул мурдагы ооруларга окшошпогон. Мурда деле адамдар оорулардан өлүп жүргөн, рак менен ооруган, авариядан, бир жаратылыштын ар кандай бир кесепетинен өлгөн учурлар деле болгон. Бирок ал ооруларды биз мынчалык кабыл алган эмеспиз. Себеби ал жалпылыкка эмес, жеке адамдарга келген сыяктуу болгон болчу. Бул болсо дүйнө жүзү боюнча жалпы адамдарга келди. Келгенде бул оору өзү мындай бир келиши менен айтып келди. Көп нерсени айтып, түшүндүрүп келди. Айтып келди дегени мен мындай кылып сиздерге айтайын дедим. Маселен, айдоочу жолду айдап, машинесин айдап кетип аткан болсо, жолдун боюнда жол эрежелерин көрсөтө турган белгилер турат. Биз ошо белгилерди көрүп, анан ошол белгилер аркылуу сүйлөшө алабыз, түшүнө алабыз. Себеби дегенде ал айтат, оң кайда дейт, сол кайда дейт, мындан ары айдаба, биякта бир жол ремонт болуп атат деши мүмкүн. Жай айда, катуу айда деген сыяктуу знактар деп айталы, белгилер, жол эрежесинин белгилери көрсөтүп турат. Ошол сыяктуу, ошондой тил менен бул оору айтып келди. Өлүм мурда карганда эле адамдар өлө турган деген бизде түшүнүк болгон болсо, өлүм андай эмес. Өлүм жашка да карабайт, карыга да карабайт. Өлүм баарына бирдей. Ханга да карабайт, бомжка да карабайт. Баарына бирдей. Керек болсо азыркы мына башка мамлекеттегилердей болуп аткан сыяктуу жаамат кылып дагы өлүм келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ойлонгула деп эскертүү менен келип атат. Урматтуу бир туугандар, буга биз мындан сабак алышыбыз керек. Мындан биз жакшы нерсе үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде жамандын аркасында дагы өзүнүн бир сыры бар. Алланын өзүнүн бир жаман нерсе болгон болсо, жараткан болсо, биз аны жаман деп айтабыз. Бирок анын аркасында чоң сыр бар. Маселен, жаанда үшүп калган адам айтат, жаан жаман экен дейт. Эми жеке адам үшүп калса айтат. Бирок жаандын аркасынан канча деген мол түшүм, канча береке келип атат. Эгерде бир адам тамак жасап атып туруп колун күйгүзүп алган болсо, ал айтат, от жаман экен деп айтат. Отко күйгүзүп алдым дейт. Бирок от менен канча оокаттарды кылып атабыз. Демек, биз жаман деп айткан менен аны Алла жалпылыкка жаратат экен. Ушул нерседен биз сабак алайлы. Бул бизге чоң Алланын эскертүүсү. Кандай ол эскертүүсү болушу мүмкүн? Биз коом өзгөрүп кеттик. Коом башкача болуп калдык. Мурдагыдай ата-эне баласына көңүл бурбайт, баласы ата-энесине көңүл бурбайт, убактысы жок, эртең менен кетет, кечке чейин жүрөт, баягы үй бүлөлүк мээримдүүлүк, бир үй бүлөдөгү баалуулуктар жоголду. Бир туугандар менен мындай бир алакыбалы сурашканга убакыт жок болду. Убакыт жок болду. Кошуна колоңдор менен учурашпайбыз, тааныбайбыз. Дос менен достой болбойт. Бир аны пайдасы тие турган гана болсо, ошол менен дос боло турган болдук. Достун да жолун бурдук. Кыскасы, бардык нерсеге убактыбыз жок эле, жүгүрүп эле жүрө бердик. Бул оору келиши менен бардык нерсени токтотту дагы, мына деди, убакыт, ойлон деди. Үй бүлөнү бир жерге топтоду, баарыбызды үйгө алып келди. Мечит жабылды деп сүйүнгөн бир замандаштарымга айтмакчымын. Кудайга эмес, жанагындай тоо ташка сыйынган мазарларга, себептерге
сыйынган бир замандаштарга айтмакчымын. Мечит жабылганы менен Алла кадыр зат ар бир үйдү мечит кылып койду. Азыр мынакей ойлонгон киши, туура ушул оорудан, ушул туура жагын кабыл алган киши үйдө отуруп алып, бала кырасы менен Кудайдан тиленип, сурана турган мына учур эми келди. Бул оору бизге мына ошондой ынтымакты, бириккиле, ойлонгула, мурдагы кылып аткан туура эмес, көп туура эмес иштерибиз болду. Ошол иштерибизге бир ойлонуп, ой жүгүртүп, ошону бир өзүбүздү өзүбүз тазалана турган бир убакытты бизге ушул оору алып келди. Бул чоң оору келиши менен биздин коомду мурдагы ооруп жүргөн ичибизде биз ооруп калганбыз. Текеберчилик менен, көрө албастык менен, ичи тарлык, эки жүздүүлүк, кыянатчылык, ушакчылык, уятсыздык баардык нерсе менен коом ооруп бүткөнбүз. Мына ушул ооруну айыктырыш үчүн ушул чоң оору эскертүү катарында келди. Коронавирус деп айтылган аты менен өзүнүн атына жараша коронасы бар, таажысы бар, башка оорулардын бир ошолор оорулардын дагы бир башчысы дегендей бир маани түшүндүрүп атпайбы? Бул оору, ушул оорудан биз сабак алышыбыз керек. Бул оору ылгабайт. Бизге Кудай Таала убакытты берген, 24 саатты президенттен баштап бомушко чейин ар кандай адамдарга, кандай адам болбосун баарына 24 саат убакытты берди. Бирок ошол убакытты кандай пайдаланабыз? Кеп ошондо. Азыр келген ушул убакытта оорунун бизге келиши менен бизге берип аткан сабактан биз кандай келген нерсесинен сабак ала алабыз? Кеп ошондо. Ойноп атабыз, маани бербей атабыз. 10 күн мына үйдө отуруп калсак, мен 10 күн үйдө отурдум, мен тажадым, мен кыйналдым, телефон аркылуу ар нерселерди бири-бирибизге жөнөтүп, тим эле 10 күндүн ичинде аябай кыйналып кеткен бир оо жоктукту көрсөтүп атабыз. 10 күн үйдө отуруп сен кыйналып аткан болсоң, 10 жыл түрмөдө отурган адамдын акыбалын түшүн деп атат. Ар бир нерсенин баркын, кадырын бил деп келди бул оору. Өзгөчө менин кесиптештерим телефон аркылуу өзүңдүн жакшы жашооңду, кырдырган чачыңды, кыдырган жериңди, жакшы тамактарыңды башка бирөөлөргө жөнөтпө. Себеби дегенде эсиңе ал, ойлон, ушул учурда дагы бирөөлөр үйүндө нансыз канча бир баласы менен кыйналып жаткан адамдар бар. Ошону эске ал, анын жашоосун ого өтерден түйшүк салба. Бир ай деген убакытты коюп алыппыз. Ким айтты бизге бир ай деп? Эгерде биз ушул текеберчилигибизди кой бербесек, ички дүйнөбүздү өзгөртпөсөк, кайра эле бир айдын ичинде эле ошол болду, бир ай отуруп койсок болду, андан кийин кайра барып баягы жашоомду баштай берем, баягы кыянатчылыгымды кыла берем, баягы мурдагы нерселеримди баштайм, бирөөнү алдайм, бирөөнү ушактайм деген ички дүйнөңдү өзгөртпөсөң, бул оорудан сабак албасаң, анда Кудай Таала муну бизге бир ай кылабы, андан ашыкча кылабы, аны кайдан билебиз биз? Бир ай деген срок менен келди ушул оору. Эгерде ал көзгө көрүнгөн оору болгон болсо дагы бир жөн. Эгерде бир бүркүткө окшогон, бир нече бир саны бар оору болгон болсо, анда биз билет элек да. Кытайдан 300-400 өлүптүр, анан кийин Италияга учуп барып, ал жерден да 300-200 өлгөн экен, анан кийин бизге 50 учуп келиптир. Эми эшик терезелерин баарын жаап турсак, андан кийин бираз өлтүрсөк, анан калганы да бир жака учуп кетет деп көзүбүз менен көрүп тура турган оору эмес да, бир туугандарым. Бул көзгө көрүнбөгөн, эч кандай болуп кайсы тараптан келе турган, аба аркылуу бир нерсе аркылуу келе турган оору экен го, өзүбүз көрүп атабыз. Аны биз машакат кылып алдык, ага маани бербей атабыз. Куранда жазылган экен, кандай оору болсо дагы анын шипасы бар деп. Жакшы да жаман дагы Алладан деп айтабыз. Кимдир бирөөлөр ойлошу мүмкүн, анда ушул жаман нерсени дагы Алла жараттыбы деп. Бизде мындай бир эмебиз бар, тилегибиз бар. Жакшыны тилеген, жаманды тилеген. Каалообуз бар. Биз бир жаман адам өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн аракети менен ушул орну жаратты. Бирок шипасы Аллада. Ал болбогон бир нерседен эбепке себеп кылып шипасын таап берип коет. Бирок кайсы убакта, бир айдан кийинби? Жок, бир тууганым. Ошон үчүн келгиле, көңүл буруп,
шипасын Алладан суранып, тилек ниет кылалы. Ойлонгон кишиге ушул оор келиши менен кайдыгерликтин уйкусунан ойготту бизди. Текеберчиликтен качалы, адашуудан качалы. Акылы жеткен адам ойлонуп көргөн болсо, бир гана жалгыз Аллага сыйынып, ошого гана таяныш керек. Тоо ташка, же болбосо бир себептерге ишенген бир тууганым. Бир Алладан башка нерсе сенин тагдырыңды өзгөртө албайт. Мойнуна тумар тагынып жүргөн бир тууганым. Бул ширк, бул адашуу. Себеби дегенде сен ырыскы берүүчү Алланы унутуп, көңүлүңдү көз ачык сенин мойнуңдагы тумарга буруп койду. Сен эртеден кечке чейин ушу тумарды карманып алып жүрөсүң. Азыр ушундай тагдырда сенин тагдырың башкача жазылган. Сен тумар тагдырыңды өзгөртө албайт. Бул мойнуңа илип алган тумар көчөдөн өтүп кетип аткан кара мышыкка эле окшош. Көчөдөн кара мышык өтүп кетеби, азыр цветной мышык өтүп кетеби, баары бир сенин тагдырыңды өзгөртпөйт бир тууган. Бардык нерсе шипасы дагы биз ички дүйнөбүздү тазалап, ушул ооруп аткан учурда Алладан суранышыбыз керек. Текеберчилик, менменсинүү, напсибиздин ушунчалык напсибиз тойбогондугунун кесепетинен мен деп өзүн Кудаймын деп адашкан пенделерибиз чыга баштады. Мен Кудаймын деп адашкан. Ал пенде кандай? Бир мактоо бир гана Аллага жарашат. Алла гана мактоого татыктуу. Себеби дегенде Алла кемчиликсиз. Мактоонун гана ээси Алла. Эгерде мен Кудаймын деген бирөө болгон болсо, демек ошол Аллага деген мактоону шайтан өзүнүн напсиси аркылуу пендеге буруп койду. Ошол мактоону ал пенде кабыл алды. Кабыл алып алды дагы өзүн кудайлык даражага көтөрүп, мен Кудаймын деген менен адашты. Бир тууганым, макулук, бардык нерсе жаратылгандардын баары, адам баласынан баштап айман, жер, суу, бардык нерселердин баары макулук. Алланын буйругун гана аткарат. Оору дагы, өлүм дагы макулук. Мына оору келет дагы адам ыйманына келтирип, аны эстетип, өлүмдү эстетип, кимдин ким экенин, Алла пендеси өзүнүн кандай алсыз экендигин эскертүү үчүн дагы ооруну жиберди. Карап көрөлүчү, мен баймын, менин байлыгым бар, менин мансабым бар, мен ушундай дүйнөнү кармап турган державамын деген мына азыр Америкасы дагы, Кытайы дагы, кайсы мамлекетте болбосун президентинен баштап Алланы таанып, ошого таазим кыла баштады. Себеби кымындай болгон гана микробтон эч кандай курал жарактын кереги жок экен, аны менен атышып согушкандай. Жөн гана кичинекей гана микроб аркылуу, бир вирус аркылуу адамдардын өзүнүн кандай алсыз экендигин түшүндүрүп койду. Куранда жазылгандай, фараонду кумурска, Намрутту чымындын аркылуу мындай жазалагансыңардай, азыр бизди дагы мына ошондой болгон көрүнбөгөн бир вирус аркылуу бизди кимдир бирөөлөр жазалап, кимдир бирөөлөрдү эскертип, кайсы бир жааматты, түшүнгөн жааматтарды Алла өзүнө жакындатып атат. Муну эмне деп айтат? Ой, адашкан пендем, Алланы унуткан, көр дүйнөгө, кур дүйнөгө, жалган дүйнөгө, байлыкка, бийликке, мансапка, ошолордун аркасы менен жүгүрүп жүрө берип, күнөөсү көбөйүп кеткен пендемди ооруну жиберип туруп, ошол өздөрү жакшы көргөн нерседен алыстатып, өзүмө жакындатып алдым дейт. Караңыздар. Мына Алланын бизге болгон мээримдүүлүгү. Мына ушул оору аркылуу биз баарыбызды ойлондурду дагы, өзүбүз жакшы көргөн нерселердин баарынан алыстатып туруп, өзүнө жакындатып алды. Азыр биз баарыбыз о Кудай деп үйгө отуруп калдык. Келиңиздер бир туугандар. Андан көрө ушуну туура жагын пайдаланалы, эсирбейли, элирбейли. Ушундай учурда баарыбыз биригип, келечегибиз үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн ушул ынтымакты сактап, тартип, эң негизгиси тартип, ыймандуулук, эреже, үйдө отуруп алып, жакшы тилектерибизди ушу Кудайдан сураналы. Себеби дегенде бир гана
ушул шипасы Алладан, бир гана Алланын астына барабыз. Коронавирустан кандай коркуп аткан болсок, биз Кудайдан ошондой коркушубуз керек. Андан да катуураак коркушубуз керек. Себеби дегенде биз эмне үчүн өлүмдөн коркобуз? Себеби биздин күнөөлөрүбүз бар. Ошо күнөөлөрүбүздү кийин кантип Алланын алдында айтабыз деген нерсени ойлоно турган учурдап келип берди. Убакытты берди. Баарыбызды чогултtu, ынтымак кылды. Келиңиздер бир туугандар. Ошон үчүн бул нерсени оюн-зоок кылбастан бир айдын ичинде кыйналып аткан адамдарга, Кудай Таала ооруп аткан адамдарга, мен өзгөчө чыгармачыл адамдарга айтмакчымын, өтө эле шаан шөкөт кыла бербегиле. Ооруп аткан адамга негизи эле үйдө деле бир тууганың ооруп атса, сен наркы үйдө ырдап отурсаң жактырбайт. Ошон үчүн келиңиздер, ар бир нерсенин өзүнүн орду бар, өзүнүн учуру бар. Себеби дегенде азыр кимдир бирөөрдүн бир тууганы ушул оору менен ооруп жатат. Кимдир бирөөлөр үйүндө ооруп жатат. Кимдир бирөөлөр курсагы ач болуп, муктаж болуп жатат. Азыркы жагдай акыбал бул оюнчук эмес. Бул ойлоно турган учур болуп атат. Келиңиздер бир туугандар, ошон үчүн барыңыздарга ден соолук, өмүр ишиңиздерге ийгилик, кыргыз элине бак кубатчылык, бейпилчиликти каалайм. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.